Аллахтын бардык буйруктарында биз үчүн жакшылык бар. Пайгамбар айтат, эгерде бир пенде уктай турган болсо, шайтан ал пенденин башынын аркасына 3 түйүн тиет дейт. Эртең менен ойгонуп, бамдат койгонуп, анан ушул турган учурда өзүнүн зикири бар. Мына ошол зикирди айта турган болсо, биринчи болсу чечилет. Дарата турган болсо, экинчи түйүн чечилет дейт. Эми намаз окуй турган болсо, бул 3 түйүндүн бардыгы чечилет дейт. Болбосо бамдатка турбай турган болсо, кеч күн чыгып кеткенден кийин турган болсо, анда эртеден кечке ошол настроениясы жок болуп, эч нерсеге жумуштарынан кол барбай, эч нерсе кылгысы келбей, жалкоо болуп, ушундай болот кечке дейт. Мурдагы айткан илимий тастыктоолор дагы, илимий изилдөөлөр дагы ушул тастыктап турат. Бамдат намазын окуунун дагы бир пайдасы биздин ден соолуктуга пайдасы. Эртең менен турбай калыптыр, кеч болуп жаткан бойдон эртең менен турбай калыптыр дегенди көп уксаңыздар керек. Мына ошолордун себеби дагы бамдат намазына турбастан уктап калгандын себеби менен экен. Бамдат намазына туруп, нары бери кыймылдап, кичине физиология кылып намаз окуй турган болсоңуз, мына ошол учурда жанагы жүрөк кармоо алыс болот экен сизден. Мына ошол илимий изилдөө бул дагы. Аллах тааланын ар бир буйруган нерсесинде биз үчүн пайда бар дедик. Мына ушул жерден дагы билсек болот. Анан бамдатка турган адамдын убактысында дагы, жашоосунда, рызкысында береке болот. Пайгамбарлардын дуасы сөзсүз түрдө кабыл болот. О Аллахым, үммөтүмдүн таңына береке бер деп дуа кылат экен. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Эң биринчи эле Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаттар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мурдагы сабагыбызда эле намаздын фазилеттери боюнча сабагыбызды улайбыз. Бул каналга жазылып, башкаларга, туугандарга, тааныштарга, досторго бөлүшүп коюңуздар. Булар дагы пайдаланып намаз баштайлыктар, намаз баштоосуна жардам болуңуздар. Аллах Таала Кур'ан Каримде Бакара сүрөсү 238-аятта айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Валакиннал бирра ман амана биллахи вал яумил ахири вал малаикати вал китаби ван набийина ва атал мала ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamus salat wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Бул жакта айтат. Жакшылык деген бул Аллах Таалага ишенүү, Аллах Таала бар экенине, Аллах Таала жалгыз экендигине, Аллах Таала бизди кыяматка барганда бизден суралат экендигине, бейиште ырык бар экендигине ишенүү, периштелерге ишенүү, Куранга ишенүү, Аллах Таала түшүргөн китептерге ишенүү, пайгамбарларга ишенүү жана өзүнүн жүрөгү менен жакшы көрүп, муктаждарга жардам берүү. Бул дагы ошол жакшы амалдардан дейт. Кимдерге жардам берет десе, туугандарга, эң биринчи эле туугандардан баштайбыз. Эң биринчи эле туугандардан. Өзүңүз бай болуп, тууганыңыз ачка жаткан болсо, бул мусулмандын сыпаттарынан эмес. Эгерде тууганыңыз ачка жаткан болсо, сиз бай болуп туруп, жыргап жүрсөңүз, бул мусулмандардын сыпаттарынан эмес. Ошондуктан эң биринчи жардамды бул туугандардан. Биринчи бир туугандардан, андан кийин алысыраак болуп, ошентип эң биринчи туугандардан башталат. Вал ятама, андан кийин жетимдерге жардам берүү. Вал масакин, бейбачараларга, ва бинис сабил, мусафирларга, мусафир болуп, колунда акчасы жок болуп калгандар, мусафирчылыкта кыйналып жүргөндөргө, вас-саилина ва фир риқаб, анан сизден жардам сурагандарга, ва фир риқаби, ва акамас сала, жана ошондой эле намаздарын тургузгандар дейт. Намаздарын тургузгандар, бул дагы ошол намазды тургузуу, бул дагы эң жакшы амалдардан болуп эсептелет. Ва атаз закат, анан закетін бергендер, вал муфуна би ахдихим ида ахаду, эгерде бирөөлөргө сөз берген болсо, уадасында тургандар. Вас-сабирина фил бa'sa вад-дарра, жана башына кыйынчылык келген учурда, түшүк келгенде, проблема келген учурда сабыр кыла алгандар. Аллах Тааланын тагдырына каршы сүйлөбөстөн, бул эми Аллах Таала бишиңизге жазган нерсе экен, тагдырыбыз экен деп, ушул тагдырына разы боло билгендер, бул дагы ушул жакшы адамдардын, жакшы амалдардын катарына кирет. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Мына ушул амалдарды кылгандар чынчыл сыдык пенделерден болот. Жана ошондой эле ушул пенделер таква пенделерден болот дейт. Сыдык дегенибиз ким эле? Сыдык деген бул пайгамбарлардан кийинки эле эң жогорку даражада тура турган, даражасы бийик болгон пенделер бул. Мына ушул амалда кыла турган болсоңуз, ошол пайгамбарлардан кийинки эле даражада адам болосуз буюрса. Анан бул жакта айттык, бул таква пенделердин катарында болот дедик. Таква пенделер жана сыдыктардын катарында. Анан башка аяттарда айтылат эле, кече дагы окуганбыз. Таква пенделерге ушул бейиштин жыргал жашоосу болот дегенбиз. Мына ушул бул жерде ушул таква пенделер ким дейт болсо, ошолорду айтасыз. Ушул таква пенделер ушул Аллах
Alloh taolo ишенген, пайгамбарларга ишенген, кыямат күнүнө ишенген, периштелерге, пайгамбарларга ишенген, анан муктаждарга жардам бергендер, намаз окугандар, зекеттерин бергендер жана сөзүндө тургандар жана ошондой эле кыйынчылыкка сабыр кыла билгендер. Мына ушулар таква пенделер дейт. Бул жакта ушул катарында намаз окугандар деп келди. Намаз окугандар. Эгерде намазды толук окуй турган болсоң, ушул таква пенделердин катарына болосуң. Бейишке киресиң буюрса. Бейиште айттыгар түбөлүктүү болот дедик. Бул дүйнөнүн жашоосу убактылуу да. 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл бул жактан өтөбүз сөзсүз түрдө. Эми кайра ушул өлүмдү эстей бересиңер, өлүмдү айтып бересиңер деши мүмкүн. Бул өлүмдү айтпай турган болсок, бул дүйнөдө жашообуз болбойт. Биз туура түз жолдо жүрө албайбыз. Бул өлүмдү эскертип, кайра өлүмдү эскертип, кыямат күнү жооп берет экенибизди эскертип турбай турган болсок, бул намазды окубайт эле адамдар. Башка жакшы сооптуу иштерди да кылбайт эле. Мына ошол кыямат күнү биз жооп берет экенибизди билип туруп, ошол нерсеге амал кылышыбыз керек болот. Башка аятта айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Хафизу алас-салавати вас-салатил уста ва куму лиллахи қанитин. Намазыңарга бекем болгула дейт. Вас-салатил уста, анан ортоңку намазга дейт. Ортоңку намазды кээ бир адамдар асыр намазы деп айтышат, кээ бир адамдар бамдат намаз деп айтышат. Эмне үчүн асыр намазы дейт болсо, ошол асыр намаз учурунда бардык адамдар ишинде, жумушунда болот. Мына ошол ишин таштап намазын окуй алган болсо, бул дагы ошол эң сооптуу амалдардан болот. Муну өзүнчө белгилеп айтып атат. Бардык намазды айтты биринчи, намазыңар бекем болгула жана ортоңку намазга деп айтты. Бул ортоңку намаз деп өзгөчөлүктү айтып атканы, ушул көпчүлүк адамдар ишинде болот, иши менен алек болуп, чалып, башка нерселер менен алек болуп жүргөн болот. Мына ушул учурда намаз окуй ала турган болсо, мына ошол дагы эң жогорку даражаларда болот. Жана ошондой эле эмне үчүн багымдат десе, багымдатта бардык адамдар уктап аткан болот. Шайтан дагы, нафс дагы каалоосу боюнча ошол уктап аткан болосуз. Өзүңүздүн каалооңуз боюнча уктап аткан болосуз. Анан ошол уктап аткан ысык төшөгүңүздүн ичинен туруп намаз окуй ала турган болсоңуз, мына ошондо дагы ушул эң сооптуу амалдардан болот. Мына ушул намазга бекем болгула дейт. Башка аятта Худ сүрөсү 114-аятта айтат Аллах таала: "Ва акимис-салата тарафейн-нахари ва зулафан минал-лайл." Күндүзү дагы, түнү дагы намаз оку дейт. Бул күндүзү дагы, түнү дагы намаз оку дегени, бул кечке намаз окуп, намаз менен алек болобузбу? Жок, бул 5 убакыт намаз айтып атат бул жакта. Ошол 5 убакыт намазыңды тургуз дейт. Иннал хасанати юзхибнас-сайyiat. Чындыгында жакшылыктар жамандыктарды жууп кетирет дейт. Жакшылыктар жамандыктарды жууп кетирет. Бул намаз ошол жакшы амалдардын катарына кирет. Ошол күнөөлөрүбүздүн кечирилүүсүнө дагы себеп болот. Башка хадистерде бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 убакыт намазды Аллах таала буйругандай, пайгамбарыбыз үйрөткөндөй окуган аракет кылып, дайыма намазды окуп жүргөн болсо, 5 убакытты калтырбастан окуп жүрө турган болсо, анда ошол пенделин намаздардын ортосунда кылган күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилип турат дейт. Эгерде ошол чоң күнөөлөрдү кылбаган болсо эле, калган бардыгын кечирип турат дейт Аллах таала. Ошол маанисинде. Залика зикру лиз-закирин. Мына ушул нерсе намаз окуудагы, анан күнөөсү кечирилет дейт. Бул ошолордун бардыгы эскертүүнү кабыл ала турган адамдар үчүн бул эскертме дейт. Зикир кылуучу адамдар үчүн дагы эскертме. Анан бул намаз окуш үчүн дагы, намазда бекем болуш үчүн дагы намаздын фазилеттери жөнүндө сабактарды окуп туруш керек болот. Намаздын фазилеттери жөнүндө китептерди окуп туруш керек. Мурдагы сабактарда айтканбыз, бул кайта айта беребиз. Бул сөзсүз түрдө кылынып туруш керек болгон амалдардан. Намаздын фазилеттерин көп окуп турсаңыз, намаздын фазилеттери боюнча сабактарды окуп, китептерден окуп турган болсоңуз, намазга жалкоолук кылбайсыз, намаздарды таштабайсыз, бардыгын окуганга аракет кыласыз. Ошонун жардамы менен. Эми бир нерсенин пайдасын билсеңиз, ал нерсени кылгыңыз келет. Кылганы сизге жеңил болот. Эми сизге эч кандай пайдасы барбы жокпу билбейсиз, бир амал бар экен, сизге пайдасы барбы, зыяны барбы аны билбей турган болсоңуз, аны кылыш кыйын. Бул бекерге убакыт кетирип, эмнеге кылам десеңиз мүмкүн. Эми намаздын дагы ушул фазилетин, пайдаларын окубай койсок, эмне зыяндар болот, ошол нерселер жөнүндө сабактарды окуп, баяндарды окуп, китептерден окуп турган болсоңуз, сизге түрткү болот. Намазды баштай элек болсоңуз, баштагыңызга түрткү болот. Намазга бекем болууңузга дагы түрткү болот. Анан мурдагы сабактарда айтканбыз, Аллах тааланын бардык буйруктарында биз үчүн жакшылык бар. Аллах таала бир нерсеге буйруду, сөзсүз түрдө жакшылык бар аткарсак. Эгерде бир нерседен тыйылган болсок, аткарбай турган болсок, биз үчүн сөзсүз түрдө жакшылык бар. Эгерде Аллах тааланын буйругун, пайгамбарыбыздын буйругун аткарбай турган болсок, тоңмойду кылган болсок, сөзсүз түрдө биз үчүн зыян бар. Мына ушул эреже. Бамдат намаз боюнча дагы бир пайда. Бул илимий изилдөөлөр боюнча
бамдат намазынын учурунда дофамин деген бул адамдын маанайын, настроениясын жөнгө салып тура турган ушундай дофамин деген нерсе болот экен. Мына ушул нерсе бамдат учурунда көп бөлүнөт экен. Көп бөлүнөт. Мына ошол нерсе адам бамдатка туруп дарат алып, нагы кыймылдап, намаз окуп ушундай кыла турган болсо, бул дагы да көбүрөөк бөлүнөт дагы. Анан ошол күнү кечке чейин настроениясы жакшы болуп, жакшы амалдарды кылгысы келип, жакшы иштерди кылгысы келип, жакшы иштерди бүтүрүп, ушундай жакшы настроенияда болот дейт. Анан ошондой эле депрессия болуп ооруп жүргөн, же болбосо сыгылып, жүрөгү сыгылып, эч нерсе кылгысы келбей, ушундай башкача болуп аткан болсо адамдар. Мына ошондой адамдарга психологдор эрте менен эрте турушты сунушташат экен. Эрте менен эрте тура турган болсо, азыр айттык, ошол настроениясы жакшы болот, көңүлү көтөрүңкү болот, ушул жакшы жүрөт. Анан бул жакта хадис бар. Ушул маанисинде, азыркы айтылган илимий изилдөөлөрдүн маанисинде хадис бар. Хадис дагы ушул бекемдеп турат. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху, Абу Хурайра радиаллаху анху сахабадан риваят болот. Яқиду шайтану аля қафияти раси ахадикум ида нама ида хуа наа салас вақт. Эгерде бир пенде уктай турган болсо дейт, пайгамбар айтат, эгерде бир пенде уктай турган болсо, шайтан ал пенденин башынын аркасына 3 түйүн түйөт дейт. 3 түйүн түйөт. Анан айтат: "Ядрибу аля кулли уқдатин алейка лайлун тавилун фарқут." Ар бирин байлап аткан ошол нерсени урат дагы, анан ошентип айтат экен. Алдыда узун түн бар, көбүрөөк укта деп, сизди бекемдеп уктасын деп, эрте менен тургузбайын деген максатта ушинтип байлайт экен бул. Fa idha istayqaza fa dhakara Allah ta'ala in halat uqdatun. Эми эрте менен ойгонуп, бамдат койгонуп, анан ушул турган учурда өзүнүн зикири бар. Мына ошол зикирди айта турган болсо, биринчи боосу чечилет, биринчи түйүн чечилет дейт. Fa in tawadda in halat uqdatun. Мына ошол дарат алып, дарат ала турган болсо, экинчи түйүн чечилет дейт. Fa in salla in halat uqdatun kulluha. Uqdaduhu kulluha. Эми намаз окуй турган болсо, бул 3 түйүндүн бардыгы чечилет дейт. 3 түйүндүн бардыгы чечилет. Анан ошондой аят пайгамбар айтат: "Fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabisan nafs kaslan." Мына ушул нерсени кыла турган болсо, эрте менен туруп, дуасын айтып, дарат алып, жакшы дарат алып, Аллахтан буйругандай, каалагандай намаз окуган аракет кыла турган болсо, мына ошол учурда бул кечке настроениясы жакшы болуп, нашит болуп, нашит деген шустрый сыяктуу, ошол жакшы маанайда, жакшы көңүлү көтөрүңкү, жакшы жүрөт, жакшы маанайда жүрөт дейт. Болбосо бамдатка турбай турган болсо, кечирээк күн чыгып кеткенден кийин турган болсо, анда эртеден кечке ошол настроениясы жок болуп, эч нерсеге, жумуштарына кол барбай, эч нерсе кылгысы келбей, жалкоо болуп, ошондой болот кечке дейт. Мына ошол мурдагы айткан илимий тастыктоолор дагы, илимий изилдөөлөр дагы ушул тастыктап турат пайгамбарыбыз. Анан дагы башка бамдат намазын окуунун дагы бир пайдасы, биздин денсаулукка пайдасы. Жүрөк кармоо. Жүрөк кармап өлүптүр, же болбосо эрте менен турбай калыптыр, кечкурун жаткан бойдон эрте менен турбай калыптыр дегенди көп уксаңыздар керек. Мына ошолордун себеби дагы бамдат намазына турбастан уктап калгандын себебинен экен. 70-80% ошол түнү өткөндөрдүн 70-80% жүрөгү кармап өткөндөр болот экен. Эми ошол жүрөгү кармабасын, ошол нерсеге учурап калбайын дей турган болсоңуз, бамдат намазына туруш керек болот экен. Бамдат намазына тура турган болсоңуз, бамдат намазына туруп, нары бери кыймылдап, кичине физиология кылып, намаз окуй турган болсоңуз, мына ошол учурда жанагы жүрөк кармоо алыс болот экен сизден. Мына ошол илимий изилдөө бул дагы. Биз айттык, ошол Аллах Тааланын ар бир буйруган нерсесинде биз үчүн пайда бар дедик. Мына ошол жерден дагы билсек болот. Анан бамдатка турган адамдын убактысында дагы, жашоосунда, рызкысында береке болот. Мисалы, бир мисал айта турган болсок, ит менен койду салыштырып көрсөңүз. Ит мисалы бир жылда 2 жолу тойт. 2 жолу төлдөйт, ит. Анан бир төлдөгөндө эле 5ден, 10дон, кээде андан дагы көбүрөөк тойт мисалы. Койду айта турган болсок, кой бир жылда бир эле жолу тойт. Бир тууганда дагы бирди же экини гана тойт. Анан ошол менен бирге биз союп жеп атабыз мисалы, күндө канчалаган койлор союлат мисалы. Анан ошол менен бирге азыр салыштырып көрсөңүз, кой көппү же ит көппү? Койду салыштырып көрө турган болсоңуз, коро жүздөгөн, миңдеген, ондогон ар бир үйдө койлор бар мисалы. Эми итти карай турган болсок, ит ар бир үйдө бирден, аш барса экиден гана. Анан дагы кээ бир үйлөрдө жок болушу мүмкүн. Мына ошондон дагы карап көрө турган болсок, бунун себеби эмне дей турган болсок, эмне үчүн койлор көп? Ал жылына бир жолу тойт дагы, бирди гана же экини гана тойт. Ал эми иттер бир жылда 2 жолу
5'ten 10'dan же andan көп tuyut, bирок эмне үчүн иттер аз? Анын себеби бул иттер түнү менен ар жака айланып жүрөт экен дагы. Бир нерселерди жеп же ар жакта айланып жүрөт дагы. Бамдатма убактысы болгондо уктап калат экен бул. Ал эми койлор болсо түнү кирди сразу уктайт. Дароо уктайт экен, дароо жатат. Анан бамдат болгон учурда ошол учурларда эрте туруп алат экен. Койлор эрте туруп алат экен. Мына ошол себебинен дагы койлорго береке берилген экен. Аллах Таала ошолордун себебинен береке берген экен. Ошондон дагы көрсө болот. Биз үчүн сөзсүз түрдө бул бамдатка эрте тура турмасак, убактыбызга дагы, рызкыбызга дагы, ошол күнүбүзгө дагы береке болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи дуа кылган. Пайгамбарлардын дуасы сөзсүз кабыл болот. Пайгамбарлардын дуасы сөзсүз түрдө кабыл болот. Пайгамбарыбыз эмне деп дуа кылган? Аллахумма барик ли уммати фи букуриха. О Аллахым, үммөтүмдүн таңына береке бер деп дуа кылган экен. Үммөтүмдүн таңына береке бер деп дуа кылган экен. Бул деген ошол эрте менен эрте турган болсоңуз, эрте туруп намаз окуп, ишиңизди баштап кеткен болсоңуз, сиздин бул күнүңүз берекелүү болот, убактыңыз берекелүү болот. Мына ошондой дуа кылган экен Пайгамбар саллаллаху алейхи. Андан кийин бизде макулдагы бар, эрте турган эркектин бир ырыскысы артык, эрте турган аялдын бир жумушу артык дейт. Мына ошол дагы ушул маанисинде эрте туруп, канчалык эрте туруп ишиңизди баштап, канча туруп намазды окуп, жумушуңузду баштап келе турган болсоңуз, убактыңызга, рызкыңызга дагы, жумушуңузга дагы береке болот. Анан эл арасында дагы сөз бар. Эрте менен эрте тура турган болсоң, рызкы чачылат, рызкы бөлүнөт деп мисалы. Мына ошол дагы ошонун маанисинде бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат. Куали саллаллаху алейхи вассалам خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, Аллах Таала 5 вакыт намазды пенделерге фарз кылды дейт. Эми кимде ким ошол 5 вакыт намазды калтырбастан толук окуп жүрө турган болсо дейт. Анан Аллах Таала ошол учурда ушул пендесине намазын калтырбастан толук окуп жүргөн пендесине Аллах Таала убада берет экен. Ушул 5ке киргизем деген убадасы бар экен Аллах Тааланын. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. Эми кимде ким намазды бекем турбай турган болсо, намазга бекем болбосо, намаз окубай турган болсо, анын Аллах Тааланын убадасы болбойт бул пендеге. Бул пендеге Аллах Тааланын убадасы жок экен. 5ке киргизем деген. Кааласа азап ташы мүмкүн. Жана башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам قال صلى الله عليه وسلم Пайгамбар айтты: "Рак'ата аль-фаджри хайрун мин ад-дунья ва ма фиха." Бамдат намазындагы 2 рекет сүннөт бар го. Мына ошол бамдаттын 2 рекет сүннөтү гана бул дүйнөдөгү бардык нерселерден, бардык байлыктар болобу, кандай жакшылыктар болсун, ошолордун бардыгынан ошол 2 рекет сүннөт гана артык дейт. Ошол жакшы дейт. Эми сүннөтүнүн даражасы ушундай боло турган болсо, бул парыз намаздарды элестетип көрсөңүз, акылыңызга жетпейт. Бул дүйнөдөгү бардык байлыктар болсун, бардык нерселер болсун, Алладан жакшы дейт. Мына ошол бул сүннөттүн даражасы. Ал эми парыз болсо, бул андан дагы жогору. Biz aytганыбыздай канчалык сүннөт намаз болсун, нафил намаз болсун, 1000 рекет окусаңыз деле бир парыз намаздын даражасына жетпейт. Мына эми ушул пайдаларын уктуңуз. Жок дегенде бүгүндөн баштап, эгерде баштай элек болгон болсоңуз, бамдат намазын башташ керек болот. Бамдат намазын башташ керек болот. Эгерде окуп жүргөн болсоңуз, анда намазга дагы да бекем болуш керек. Эгерде бирде окуп жүргөн болсоңуз, экини окуш керек, экинчисин окуш керек болот. Эми суроо болушу мүмкүн. Фатиха сүрөсүн же башка сүрөлөрдү, кунут дуасын, аятал курсини, салаватты, мисалы ошол сыяктуу нерселерди жаттап алайын, анан кийин баштайм дегениңиз дагы туура эмес. Азыр канча эмнени билсеңиз, Фатиханы билесизби, Ихласты билесизби, кайсы сүрөлөрдү билсеңиз дагы дароо баштай бериш керек. Ал ошол нерселерди жаттап алып, андан кийин баштайм десеңиз, анда убактыңыз өтүп кете берет. Балким ал намаз баштаганча өтүп кетишиңиз мүмкүн, бул дүйнөдөн өтүп кетишиңиз мүмкүн. Ошол жагы дагы бар. Ошондуктан бүгүндөн башташ керек. Бүгүндөн калтырбастан, бамдаттан баштап, анан ошо менен башкалардын акырынан кошуп көбөйтө бересиз. Жок дегенде бирөөнү болсо деле, бамдаттан болсо деле баштан, бирден баштан. Бардыгы 5-өөнү сразу эмес, ошол бирөөнү баштан. Мына ошол менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ва саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.